Балам көрүп калбаганда тирүүлөй көмүп салмак. Чүйдөгү үрөй учурган окуя. Кыргызстандын Чүй облусундагы айылдардын биринде күйөөсү аялын тирүүлөй көмүп салууга аракет кылган деген үрөй учурган кабар тарап, милиция иликтөөгө алууда. Маалыматтарда 30-35 жаштардагы келинди тирүүлөй көмүп жатканын 5-класста окуган уулу көрүп калып, кошуналарына кабарлаган. Милиция бул окуя 22 апрель күнү болгонун тастыктады. Маалымат Панфилов райондук милициясында катталган. Сотко чейинки өндүрүштүк иш башталган. Алдын ала маалымат боюнча 35 жаштагы киши мас абалында келип, кызганычтан улам аялын сабап, сыртка чыгып чуңкурга түртүп элине чейин көмгөн. Эмнеден улам муну кылганын сураганда кызганычтан улам коркутуп коем деп ушуга барганын айткан. Ал аял арыз жазуудан баш тартты. Бул үй бүлөлүк кызганычтан эле болду деп арыз жазган жок. Арыз жазбаганына карабай бизде тергөө иштери уланууда. Эгерде коркунуч жаратып жаткан болсо, анда башка чараларды кабыл алабыз. Мындай учурда биз аны жөн эле калтырып койбойбуз, деди Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова. BBC келинди таап, ал акыбалын сурап, окуянын чоо жайына токтолду. Коопсуздук маселесинен улам келиндин ысымын атабайбыз. Биз аны Зарина деп коелу. Зарина жолдошум Орусияда иштеп жүрүп, декабрда келген эле. Зарина: жолдошум Орусияда иштеп жүрүп, декабрда келген эле. Экөөбүз айылдашпыз. Ал келгенден бери үйдө тынчтык жок. Кече Кара Балтага кеткендей болгон. Бир убакта үйгө келип эле кайра чыгып кетти. Балдары менен корголоп эле үйдөн чыкмай жок. Олтурганбыз. Анан кайра келип, чаштан алып сүйрөп жөнөдү. Ошол күнү 5-класста окуган уулум мектепке барбай калды эле. Ал кыйкырып эле биз менен кошо жөнөгөндөн аны сеноотту деп урушту. Мени болсо сарайдын арты көздөй сүйрөп жөнөдү. Барганда катуу чапкан экен. Эмне болгонун так да билбей калдым. Колумду жип менен байлайм деп жатканда тырмышып болбой койдум. Анан анга түртүп салды. Чыгайын деп атсам, буту менен башымдан басып турду. Өзүмдү жоготуп койдум. Анан топурак менен көмө баштады. BBC: ал жерде мурунтан эле чуңкур бар беле? Зарина: жок, андай жок болчу. Атайын казган экен. Тереңдиги 1,5 метрден жогоруго. Себеби ичинен сыртты такыр көрө албай жаттым. Топурак бети башымды көмүп киргенде дем ала албай, эми өлдүм деген ойго келдим. Дем жетпей баратты. Андан башкасын билбейм. Бир убакта эле кошунабыз келип калыптыр. Көрсө балам артыбыздан чыгып, алагага чуркаган экен. Аны кийин бүт айтып берип жатат. Күрөк менен чаап туруп, анан көмдү дейт. Балам ошондо кошунабызга чуркаптыр. Күйөөм болсо ичип келген. Кошуна эже бети башымдагы топуракты сүртүп жиберди. Оозу мурдум топуракка толуп калган экен. Колумдан тартып чыгара алган жок. Анан ары бери өткөн эл келе баштады. Аларды күрөк менен жолотпой турган экен. Сыртта эмне ызычуу болгонун аңдын ичинен толук көрө алган жокмун. Бир топ киши келип колуман тартып чыгара алышкан жок. Анан бир аз казып туруп суруп алышты. Муздакта далай туруп калчылдап калыптымын. Үйдөн балдарым бетимди жууп, кошунам ызык чай берди. Аңгыча милиция келди. Алар болгонун болгондой сурады. Балам аларга баарын айтып берди. Бизди ооруканага алып барышты. Дарыгер текшерип, милицияга бир нерселерди жазып берди. Милиция бөлүмүнө алып барып, арыз жазасыңбы деди. Жазсам камалып кетеби десем, ооба дешти. Ошондуктан арыз жазган жокмун. Абысыным, кайынсиңдим сабыр кылыңыз деп жатышат. Анан биз үйгө кеттик. Бир убакта милициядан чыгып кетиптир деп мага айтышты. Ал болсо милициянын көзүнчө эле мени өлтүрөм деп жаткан. Мындай чатак эмнеден келип чыкты? Орусияда иштеп жүрүп келди дебедимби? Ошол жактан келип эле баштады. Кызганыч себеп болду. Буга чейин да 2 жолу сабап жаракат алган элем. Кызганып, тигил айтты, бул айтты, сени тиги менен жүрүп турсуң, муну менен жүрүп турсуң деп жатат. 5 балабыз бар, эми жашабайм. Балдарымды өзүм алып, мыйзамдуу ажырашам. Жакшы болуп кетсем, өзүм иштеп багам деп турам. Булак BBC